Салам үйөсү көрмандары. Нейттияз охранниктер менен түшкөн сүрөтүндө эмнелерди жазып кайсы мааниде калтырган. Жана үйөсү комендатуру Оливейра менен Хабиб ортосунда салгылашуусу тууралуу сөзүн билдирген. Алдыда ушул жаңылыктарды угасыңар. Эгерде достор бул видеону көрүп, класс баскан мээнетимди балаган инсандарга өзгөчө ыраазычылык айтам. Жана каналга катталганды унутпагыла достор. Белгилүү анда мен силерге жаңылыктын башталышын Нейттияз менен ачып берейин. Кечээ күндө Нейттияз бул охранниктер менен түшкөн сүрөтүн жайгаштырып, бул сөздөрдү айтып өткөн. Бул жазыда эң көп гонорар берүүчү, миллиондорду төлөп берүүчү блогер Джек Полго тиешелүү сөздөр бар болчу. Себеби Джек Пол ЮФС'деги бардык мушкерди бокс дүйнөсүнө чакыргандыгы үчүн бул сөздү калтырды Нейттияз. Полго барбашым үчүн бул охранниктерди жалдаштым ага. Как будто мен аларга бара тургандай. Балдар баары жакшы болот. Чынын айтсам, мен силер менен урушканга серьезный мамиле жасабайм. Анткени силер бокс ойной албаган адамдар менен урушуп жүрөсүңөр. Жана кичкентай Флойд менен. Бул жакшы эмес да. Мен уруш күрөш лигасынын чыныгы мушкеримин. Андыктан мени көргөндө коркпогула. Келгиле жөн гана дос бололу, деп жазып калтырган Нейттияз. Кийинки жаңылык достор. UFC комментатору Джо Роган чемпион Чарлз Оливейра менен Хабиб Нурмагомедов келечеги тууралуу айтып өттү. Хабиб Оливейрадан башкасын баарын жеңе алат. Буга чейин да жеңип келген. Эгерде бул салгылашуу уюштурулса абдан жакшы болмок. Жана билесиңерби, Хабиб алдагы деле рингде болушу мүмкүн. Качандыр бир учурда Хабиб Оливейра менен чыгуу үчүн бул нерсени чечиши мүмкүн, деди Джо Роган. Көпчүлүк адамдардын оюнча туугандар бул салгылашууну эч качан болбойт деп көпчүлүк ойлошот. Ал эми болуунун бир жолу бар. Качан Ислам Макачев Оливейрадан жеңилгенде гана Хабиб UFC'ге кайтат деп ишенишет эксперттер. Ошондо гана рекордун 30-0 кылып жыйынтыктайт деп ишенет. Силер достор бул нерсенин канчалык чындыгы бар жана болот деп ойлойсуңар бул салгылашууну? Эгерде чындыгында эле бул салгылашуу уюштурулса тарыхый болот менимче. Эки тең күрөштөн кабары бар. Анан достор, дагы бир жаңылыкты кошумчалап өтүп кетейин. 15 январь күнү буюрса Гига Чикадзе менен Келвин Каттар салгылашат. Экөөсүнүн тең аябай рекордтору жакшы, мыкты деңгээлде, экөө тең опытный мушкерлер кимди утат деп ойлойсуңар?